Минет же аралдык секс. Кооптуу же кооптуу эмеспи? Бүгүн мен бул теманы уят же уят эмес, же болбосо сексуалдык катары үй бүлөлүк жашоону кызыта турган нерсеби, керекпи деп талкуулабайм. Бүгүн мен бул теманы венеролог катары медициналык жактан кооптуу же кооптуу эмеспи айтып берем. Америкада жыныстык жактан жуккан ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча чоң центрлер бар. Ошол центрлер изилдөө өткөрүптүр. Ошол изилдөөдө көп адамдарды изилдеп карап чыгыптыр дагы. Жыныстык жактан жуккан оорулар, жугуштуу оорулар аралдык секстен деле жугат экен деген жыйынтык чыгарыптыр. Демек, сифилис жугабы? Жугат. Эгерде жыныстык жакта жаралар болсо, албетте силер партнеруңардан отказ кыласыңар, а бирок партнеруңардын оозундагы жараларын көрө албайсыңар. А ошол ооздогу сифилитический язвалар жугат экен. Экинчиден, гонорея. Көп эркектерде гонорея симптому жок өтөт. Көрүнбөйт жыныстык жакта барбы же жокпу. Анын партнершасы ошол аралдык секстен кийин ооздун жана тамактын гонореясын жугуштуруп алышы мүмкүн. А ооздун жана тамактын гонореясы симптому жок өтөт, аябай көпкө чейин билинбейт, анан дарыланганы өтө оор. Герпес жугушу мүмкүн. Герпес деп бул жерде жазылып турбайт да, герпеси бар деп. Ошол аралдык секстте герпес жөн эле өтүп кетиши мүмкүн экен. Экинчи чоң изилдөөдө, бул изилдөөдө английский өлүп калган, көңүл бурбайлы койгон. Эдвард жана Сикарни деген Oral Sex and Transmission of Non-Viral STIC. Бул 1998 жылы атайын журналда чыгыптыр бул макала. Sexually Transmitted Infection деген. Ошол макалада эмне деп айтты? Аралдык секс көбөйгөн сайын жыныстык жактан жуккан оорулар именно ошол жол менен жугушу көбөйдү деген. Маанилүү, маанилүү. Гонорея, сифилис баары эрундалып калат, азыркы нерсени уксаңар. Дагы Европада аябай авторитеттүү медициналык журнал бар, New England Journal of Medicine деген. Ошол жерден макала чыгыптыр да, чоң изилдөө жүргүзүлүптүр. Көрсө, аралдык секстен ВПЧ жугат экен. Вирус папиллома человека. Өзгөчө 16 эмеси штаммы жугат экен. Аны медиктер билет. ВПЧ 16 ооз тамактын рагына алып келет. Демек, көп изилдөөдө эмнени байкашыптыр? Канчалык көп партнеруң болсо, ошончолук ВПЧны жуктуруп алган риск көбүрөөк болот экен, ошончолук ракка илинип калыш риски көбүрөөк болот экен. Кооптуу. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, бул бирок аябай кээде кездешет. Ошол эле эркектин суюктугу. Жөнөкөй сөз менен айтканда сперма. Ошону жутканда ал өзүнөн өзү мындай кооптуу эмес. Албетте оозуңарда жара болсо, партнеруңар ВИЧ менен ооруса же башка оору менен ооруса, жуктуруп алышыңар мүмкүн. Эгерде оозуңарда жара, эч нерсе жок болсо, аны жутсаңар, ал кооптуу эмес, ал белок. Бирок аябай кээде кездешкен бир оору болот экен. Ошол суюктукка аллергия. И ошол аллергия аябай мындай катуу жүрүп кетиши мүмкүн экен, вплоть до анафилактического шока. Ошол нерсени дагы билип жүрүшүңөр керек экен. Урматтуу достор, тема аябай актуалдуу, аябай мындай талап көп. Оюңарды жазгыла, комментарийге, сурооңор болсо, дагы кызыктуу темаңар болсо калтыргыла. Мен илимий жактан, медицина жактан түшүндүрүп, жакшы маалымат бергенге аракет кылам.